Негизи шариятта карыз берүү өтө чоң сооп. Бирөөгө кайрымдуулук кылгандан көрө карыз берген соо көбүрөөк. Көбү түшүнбөйт. Карыз бергендин соо көбүрөөк, кайрымдуулук кылгандан көрө. Себеби кайрымдуулук кылып атасың, хадия белек кылып атасың. Ал муктажга, муктаж эмес бардыгына бериле берет. Бирок карыз сураган адам муктаж болот. Муктаж гана адам карыз сурайт. Ошон үчүн шариятыбызда карыз бергенде берсең бирөөгө өтө соо көп дейт. Бирөөгө жардам кылгандан көрө, баягыдай кайрымдуулук, хадия кылгандан көрө карыз бергендин соо көбүрөөк. Бирок карыз бергенден кийин үстүнөн үстөк пайыз албаш керек. Үстүнө үстөк пайыз алса бул харам болот, нажайыз болот. Соо эмес, тетири саңа күнөө болот.